Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда биз Эстонияга учканы жатабыз. Учканы Кудай буюрса Эстонияга барып, Санарип тарабынан көптөгөн опыттарды көрүп, андан тышкары көп нерселерди үйрөнүп, ошо Санариптеги опытты алып, жана Кыргызстанга киргизип, билим берүү системасын өнүктүрүүгө жардам берет деп биз азыр ошо ишти алып барып жатабыз. Андан тышкары китепканалар боюнча да экскурсия болот. Ошо Санарип китепкананы көрүп, китепкана кантип иштейт, ошол Эстонияда Таллин шаарында китепканасын көрүп, ошол жактан опыт менен бөлүшүп келебиз. Көрүшкөнчө. Keyifli geçmiş olsun. Багажка караш керек. Багаж не берем, оставим. Серьезно? Привет. Final parking visit. Ошо Латвия Таллин деген шаарына учуп келдик. Азыркы аэропортунда, чакан аэропорт экен. Кудай буйрса бuyakта бир 5 күндүк экскурсия, встречалар болот. Жана план боюнча көп планда кылган Санарип тарабынан жана китепкана жагынан кызыктуу опыт алмашуу жакка келдик. Кудай буйрса көрүп туруңуздар. Азыр биз аэропорттобуз, контролду өтүп, азыр буюрса шаарга чыгабыз. Бүгүнкү 5 күндүн ичинде китепкана боюнча, андан тышкары Санарип тараптагы кезигүүлөр бар. Ошонун тарабынан Санариптин опыт алмашуу, андан тышкары жаңы нерселерди үйрөнүп, ошо биздин билим берүү системасына киргизебиз деп ошо келдик. Бир делегация болуп келдик.
Кудай буюрса бүт баарын аракет кылып көрсөтүп берем. Болгон опыттардын баарын уруксат берсе камера тартса болобу, бирок камераны азыр өчүрүп турайлык. Бирок аэропортто мындай көрсөңөр болот. Автоматтык түрдө ачылат экен. Бул биринчи этажда duty free'ни көрдүк. Ал жакта да машиналар да турат, сатылып. Сенсор менен иштейт экен. Багажды алабыз. Багажды алгандан кийин уже шаарга чыгып калабыз. Аэропорт болсо бул шаардын ичинде эле жайгашкан, алыс эле эмес экен. Бул эмне экен? Ошо аэропортто бул карталар экен, визит болгондо эмне кылат экен? Ну, это, короче, как ID-карта, только электронная звучит. Эстония является первой страной, в которой есть резиденция электронная. И оно дается именно самим государством и позволяет сделать бизнес прозрачным. Бул адам резиденция бул эме да. ПМЖ менен келгенге алмаштырып, ушундай маалыматтар бар экен. Азыр биз багажды күтүп турабыз. Дагы эмне бар экен? National Дизайн. Канал көрсөтөсүң дизайн. Стандарт калган тура, Жакшы жасалып тура. Кызык дизайнга таптым. Лайтбокс менен киргизип. Концептуальный. Тарабын карасак, өтө экран. Аэропорттон чыктык. Мезгилинде ол таксисттер колдон чемодандар жылбайт экен. Ошол. Про нее даже легенда есть. Про то, как ее мастер Олив строил. И сказал, что он будет строить. И если кто-то угадает его имя, то не надо будет платить денег. И угадал кто-то. И он от того, что угадали, он Бесплатно сделал, да? бесплатно сделал. И от такого несчастья